Бүгүнкү күнү көпчүлүк жарандар өз укугу бузулган учурда кимге барып кантип кайрылышты биле беришпесе керек. Адам укугун тепселеп теңине албаган ээн баштар ар качанда акыйкатты алыска таштап койгон өңдө. Бирок сиз менен биздин укукту коргоп берүүчү адам бар. Эгер заманбап сөздүктөргө кайрылсак, бир катар өлкөлөрдө акыйкатчы мамлекеттик органдардын иш аракеттеринин мыйзамдуулугун жана укуктар менен эркиндиктердин сакталышын көзөмөлдөгөн парламенттик атайын кызмат болуп саналат. Башка тармактардан айырмаланып, ал көзөмөл жүргүзөт жана мыйзамдуулукка гана эмес, натыйжалуулук, максатка туура келүү, ак ниеттүүлүк, адилеттүүлүк боюнча дагы иликтөөлөрдү жүргүзөт. Мындай кызмат ар кандай аталыштарга ээ: акыйкатчы, ортомчу, элдик коргоочу, жактоочу. Биринчи жолу акыйкатчы институту 16-кылымда Швецияда пайда болгон. 2002-жылдын 31-июлунда Кыргыз Республикасынын президенти Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы омбудсмен жөнүндө мыйзамга кол койгон. 2002-жылдын 21-ноябрында Кыргыз Республикасынын биринчи акыйкатчысына шайлоо өткөн. 2002-жылдын 13-декабрында Кыргызстандын биринчи акыйкатчысы расмий түрдө кызматка киришкен. Ал эми 2008-жылдын 14-февралында Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңеши тарабынан Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы, омбудсмен болуп Турсунбек Акун шайланган. Мен Турсунбек Акун акыйкатчынын кызматына киришип жатып, өзүмдүн милдеттеримди адилет жана ак ниет аткарууга, Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, адилеттик жана өз абийиримди тутууга салтанаттуу түрдө ант берем. Турсунбек Акун 1959-жылы Ош облусунун Лейлек районундагы Кулунду айылында туулган. Ош облусунун Лейлек районундагы Кулунду айылында төрөлдүм деп эсептелем, бирок негизи ачыгын айтайын, Ленин Абад облусунун азыр Махамаджан Гафуров районундагы Соцгород деген айылда, Чикалов деген городдо төлөгөн экен. 59-жылы 18-июлда. Андан кийин 2 айдан кийин атамдар айылга Эки Нарынга алып кетип, Нарын облусунун Тиашан районунда Эки Нарын деген айылга. Эки Нарын айылындагы ошо малчынын үйүндө чоңойдум. Менин атам өзү мугалим болгон, Мусабек Кыйтке. Анан агасы Мусабек Акунга берген экен 2 айында. Ошондон баштап ал киши баласы жок киши экен, багып алган. Балалыгы менен жаштыгы мына ушул өрөөндөгү жайлоолордун кучагында болуп, жаратылыш менен айкалышып, бактылуу көз ирмемдерди өткөргөн. Анан мен ошо кенедейимден баштап тоодо чоңойдум. Ушул 1 метр 2 метрге чукул кар болгон, жалгыз бала болгом, өзү аябай эрке болгом мен. Анан ушу жанагындай атам бүт жалгыз бөпөлөп жүрүп чоңойткон да. Анан төбө минип ойсулата момунган деп. Анан ат минип, анан коро мындайча айтканда баягы бүт уйлардын богун тазалап дегендей ушундай бир кыйынчылык менен чоңойдум, бирок иштеп чоңойдум да. Мектепти жакшы окуп, сумканын жарымы китеп болсо, жарымы чүкөгө толуп турчу экен. Эки Нарын айылындагы мектепке 1969-жылы барып иштеп калган учурда Турсунбек Акун 3-класстын окуучусу экен. Бул окуучуга айтып кете турган болсом, өтө активдүү, кыймылдуу, жакшы окуган, баардык ишти так аткарган ушундай окуучулардын бири эле да. Оюнга жакын болчу эле. Чоң кишилерден баштап бүт баарыбыз по головне чүкө ойночубуз. Полный чүкө, чүкөдөн башка оюн жок болчу. Аны ошо чүкөнүн чемпиону мен болчумун. Бир Жакы деген досум бар, экөөбүз болчубуз да. Эми мен өзү кенедей чагыман эле өзү мындай чындык дегенде чыркыраган адамдарданмын. Өзүм кичинекей чагыман эле ошо атамдар даже байкемдер туура эмес иштерди кылып койсо, бир мамлекеттин малына эметип туура эмес сатып ийсе же башка кылса, даже үйдөгүлөр ошончо катуу чыгып, силер мамлекеттик менчикке кол салып атасыңар, мындай кылбагыла деп, өзүнчө эле Кычан Жакыпов, Павлик Мороздун ролун айдап жүрчүмүн. Мектепти окуп бүткөн соң Айыл чарба институтунда окуп билим алды.
студент болуп келгенде дагы ушул бир атайын бир Генис Михаил деген Иванович деген мугалим биздин кыргыз балдарды бир жаман аттар менен атап, мындай койсуң, малсың деген сыяктуу кылганда, ошол мугалим менен да согушуп кеткен күндөрүм болгон да. Бирок атам малчы болгондуктан атам айткан ушу ветврач бол, башкарма бол, райком бол, чоң бол деген сыяктуу кылып, ал кезде айыл чарба институтунда окуган аябай мода болчу да. Жалаң чоңдун баары ошол жактан чыкчу. Анан мен ошо ветеринарный факультетке келип тапшыргам. Бирок менин жүрөгүм тарчу эмес да. Жүрөгүм тарчу эмес. Мен кичинекей чагыман журналист болсомбу деп ойлочумун. Журналист болсом, саясатчы болсом, укук коргоочу деп айткан эмесмин, ойлочумун. Анан ушинтип жүрдүм, анан институт бүттүм, ветврач болуп окудум, иштедим. Бирок көңүлүм тартпай койду. Анан аңгыча болуп анан кайрадан эмеге аспирантурага тапшырдым ветеринария боюнча. Анан бирок демократия чыкканда анан өзүмдүн жолумду таптым да. Адам укугун коргоо, көрсөм мен чындык үчүн күрөшүү, акыйкатты айтуу, талоолуу маселелерди көтөрүү менин хоббимдин чатына өзүмдүн талантым ошол жакта экен да. Бүтүндөй дүйнөнү солкулдатып турган Советтер Союзу бириндейт деп эч бир адамдын үч уктаса да түшүнө кирбесе керек. Европага жакын жайгашкан Латвия, Молдова өңдүү мамлекеттер СССРдин курамынан биринчилерден болуп бөлүнүп чыгууга өз билдирүүлөрүн ачыктап, мындан улам бүтүндөй Советтер Союзуна кирген мамлекеттер өз алдынча болуп бөлүнүүгө акырындан даярдык көрө башташкан эле. Алардын ичинен Орто Азия мамлекеттеринен биринчилерден болуп Кыргызстан өзүнүн активдүүлүгүн көрсөткөндүгү жашыруун эмес. Бир 1989 жылы ноябрь айында эл аралык активисттер союзу деген Кыргызстанда биринчи жолу бүткүл дүйнөлүк адам укуктары боюнча бейформал уюм түзүлгөн. Анын башында андагы жаш активист Турсунбек Акун турган. Уюмдун атын эл аралык активисттер союзу деп атап, ага катышкан жогорку окуу жайларында окуган жаштар менен биргеликте Политехникалык институтта токмоктогу учкучтарды даярдоо боюнча училищесинде окуган чет элдик студенттерди тартууну да максат кылышкан. Бирок түрдүү себептер менен чет элдик студенттерди ал уюмга тарта алышпады. Жалпысынан кыргызстандык гана студенттер аталган уюмга мүчө болушкан. Уюмдун мүчөлөрү жумасына бир жолу жолугуп, өлкөдөгү болуп жаткан демократиялык процесстерди кызуу талкуулап, ичара пикир алышып, жакшы эле аракеттерин көрүшкөн. Бирок тилекке каршы ал кезде коом өкмөттүк эмес уюмдарды кабыл алууга даяр болбогондугу, ага кошумча тийиштүү билим жана тажрыйба жоктугу аталган уюмдун жабылышына түрткү болгон. Ошентип, ошол эле жылы алгачкы ирет Ашар деген коомдук саясий кыймыл түптөлүп, там салууга жери жок, үйү жок, көрүнгөндүн батиринде корголоп жашап келген кыргыз жаштарынын укугу үчүн күрөшкөн уюм пайда болду. Ашар коомунун уюштуруучуларынын демилгеси менен кыргыз жаштарынын жерге болгон укугу корголо баштаган. Дам баскан талааларда миңдеген адамдар чогулушуп, жер басып алууга аракеттер башталды. Мындайды мурда көрбөгөн коммунисттик партиянын жетекчилери эмне кылаарын билбей ден дароо болуп калышты. Жерге деген укугу үчүн чыккан миңдеген адамдардын талабы менен чөп өскөн талааларда чогулуштар болуп, ага өлкөнүн биринчи жетекчилери катышып, эл менен жетекчилердин ортосунда катуу кайым айтуушуулар болуп турду. Турсунбек Акун Ашар коомунун уюштуруучуларынын бири болбосо дагы, же башкалар сыяктуу жер басып албаса дагы, жер алам деген жаштарга туура кеңеш берип, алардын тиешелүү каттарын жана документтерин толтуруп, аларды мыйзамдуу жолго салуу үчүн көп аракеттерин жумшап, алгачкы укук коргоочулук ишин баштап кеткенин жеке өзү да билбесе керек. Надо так сказать, что современная история обычно связывают с определенными людьми, да? И вот один из таких людей, с которым можно связать демократические процессы в нашей стране, оно связано с именем Турсунбека Акуна. Таких людей, конечно, много, но один из них, таких заметных людей на политическом небосклоне, это Турсунбек Акун.
Когда только начиналось первое зарождение демократического движения в Кыргызстан, в нашей стране, Турсунбек Ахун находился как раз в этих рядах. Ошентип, ал укук коргоо боюнча уюм деле түзбөй, жаштардын жер алууга болгон укугун коргоп чыкты. Турсунбек Акун өзү чын айтканда азыркы күндө бул дасыккан укукчу деп айтсам болот. Ушу деңгээли эл аралык деңгээлге эбак чыккан. Эмне дегенде бүт жашоо турмушун мындай бир аң сезими өсүп өнүгүп келген жылдардан баштап эле ушул кандайдыр Кыргызстандын кандайдыр бир жакшы жолго түшсө экен, өсүп өнсө экен, элибиз кандайдыр жакшы турмушта жашаса экен деген ой менен ушундай иштешип келдик да. Ал эми 1990-жылы 26 майда жаңы эле пайда болгон коомдук уюмдардын, саясий партиялардын башын бириктирген Кыргызстан демократиялык кыймылы түзүлүп, өлкөнүн турмушундагы дагы бир тарыхый процесске күбө болдук. КДК ошол кездеги Компартияга альтернативдүү болгон жападан жалгыз оппозициялык уюм болуп түзүлдү. Турсунбек Акун 90-жылдары өткөн кылымдын 90-жылдардын башында ошол кездеги бийликтин партиясы болгон Компартияга альтернатива болуп жаралган демократтардын бири. Ошол 90-жылы КДК түзүшүп, булар Кыргызстан демократтык кыймылы деп. Жаңы жаш саясий күчтөр пайда болгон. Кыргызстандагы аң сезимдүү деген патриот инсандар биригип, ошо демократиялык уюм түздүк. Ошонун башында Казат Акматов, Топчубек Тургуналиев, Жипар Жекшеев деген байкелерибиз туруп, мына Тынчтыкбек Чоротегин, Кадыр Матказиев, Алмазбек Акматалиев, Турсунбек Акунов деп баарыбыз ушул жаштар чыгып, ошол кездеги жаштар. Анан Кыргыз Республикасынын демократиясынын туусун көтөрдүк да биринчилерден болуп. Кыргыз суверендүүлүгүнүн жаңы суверендүүлүгүнүн башында турдук. Мен ошого сыймыктанам. КДКнын лидерлеринин жана активисттеринин сунушу менен 1990-жылы 10 декабрда КДКнын алдында 11 адамдан турган адам укугу боюнча комитет түзүлүп, өз ишин баштады. Анын төрагалыгына алар бир добуштан ошол кездеги КДКнын активдүү мүчөсү Турсунбек Акунду шайлашты. Турсунбек Акун Кыргыздын эгемендүүлүк жылдарында тарыхында мындай өзүнүн мындай кайталангыс орду бар да. Себеби мындай активдүү, граждандык жактан активдүү, адам укуктарын мындай тартынбай, аябай мындай маңызын чыгарып коргоп келаткан инсандар аз эле болгон Кыргызстандын эгемендүү тарыхында. Бул акыйкатчы болуп иштеп кызматты алып кеткен болбойт окшойт. Бул акыйкатчы болуп төрөлүш керек экен. Мына Турсунбек Акун төрөлгөн экен. Ушун үчүн. Же болбосо карап көрсөңөр, Айыл чарба академиясын бүтүп атпайбы? Ветеринар факультетин. Эгерде өзүнүн кесибин аркалап иштеп кетсе, бүгүнкү күндө далай кызматка жетет эле да. Ушу тырнактай кесибинен институтту бүткөн күндөн баштап ушу кайда болбосун ушинтип жүргөнүн байкайм да. Адам укугун коргоо комитети түзүлөөр замат эле ишмердүүлүгүн ыкчамдык менен баштап, Турсунбек Акун жетектеген комитет кыска аралыктын ичинде көп иштерди аткара алды. 1991-жылы 2-3 ноябрда КДКнын укук коргоо комитетинин конференциясы болуп, ал жерде 1990-жылкы июнь айында болгон кандуу окуядан жабыр таткандардын маселеси каралды. Ошол учурда президентке алардын маселеси кабыргасынан коюлду. 300дөн ашуун адам катышкан конференцияда чоң Ош окуясына катыштыгы бар деген жарандар камактан чыгарылып, өлкөдөгү саясий абал турукташа баштаган. Ош окуясында дагы атайын ошо укук коргоочу катары ошол жабыр тарткан, ошо улуттар жабыр тарткан Ошко барып, ушул 112 адамдын түрмөдөн бошотулушуна, 3 адам Кыязов Калмат Назармат деген 3 кыргыз баласы атууга кесилген. Ошолорду атуудан бошотуп калыш үчүн колунан келген аракеттерди көрдүк. Жалгыз мен эмес, ал жерде Жаркын Темирбаева деген журналист эжекебиз бар, ошол дагы аябай чоң жардам берип. Ошол конференцияда КДКнын укук коргоо комитети Кыргызстан укук коргоо кыймылына айланып, өлкөнүн тарыхында адам укугу боюнча коомдук уюм түзүлдү.
1994-1995-96 жылдары 3 рет Чеченстанга барып, кан күйгөн жерде адам укугун коргоп келүүгө туура келди. Укук коргоочу үчүн адамдардын улуту, социалдык абалы, чек арасы, туткан дини, жашынын айырмачылыгы эсептелбейт. Адам укугун коргоо ишинде эч нерсеге карабай укугун коргоо талап кылынат. Бул эл аралык стандарт болуп саналат. Күнүгө Россиянын телеканалы аркылуу көргөн жаңылыктар, кан төгүүлөр, барымтага алынган жарандардын тагдырын көргөн укук коргоочу буга кайдыгер карап тура алган жок. Орустар менен чечендердин ортосунда укук коргоочу Турсунбек Акун аркылуу байланыш болуп, 2 айлык тынбай сүйлөшүүлөрдөн кийин эки тараптын жолугушуусу болгон. Бул жолугушуу эки элге убактылуу тынчтык алып келген болчу. Биринчиден барыңарды кыргыз элинин, элибиздин атынан сиздерге рахматыбызды айтабыз. Сиздерге рахматты саламды айтып келдим мен сиздерге. Бул жерде Казакстандан келгендер бар экен, Кыргызстандан келгендер бар экен. Сиздердин баарыңыздарга мен ыраазымын. 2002 жылы 17 мартта айтылуу аксы окуясы болуп, анын кесепетинен 6 адамдын өмүрү кыйылып, ондогон адамдар түрдүү жаракаттарды алышты. Аксы окуясынын аркасы менен 700дөн ашык адам саясий ачкачылык жарыялап, 37 миңден ашык адам саясий акцияларга чыгып, пикет митингдерди уюштуруп, көрбөгөн кыйынчылыктарды көрүштү. Аксы окуясы болду. Акаев келгенден кийин 15 жыл бою президенттен кетпей туруп алды. Анан эл көтөрүлүп, Назимбек Бекназаровду камап салды. Анан эл көтөрүлүп, анан ошол Аксыда Бузбек деген жерде ошо мен дагы ошо катыштыгым бар. Мени камап кеткенден кийин анан кан төгүлүп, биздин 6 азаматыбыз, Аксылык 6 азамат каза болду. Мына бул да Аксынын ыы, бул да менин ыйым да. Аксы окуясынын тутанышынын эң негизги себеби өзөңгү кууштун Кытайга берилүүсү эле. Кыргызстан укук коргоо кыймылынын төрагасы Турсунбек Акун Жалал Абад областынын Аксы жана Токтогул райондорунда бир нече ирет камалып, эл менен жүргөн жеринен уурдалып кеткен да учурлары болду. Ошо мыйзам өтүп кеткенде, ошондо абдан чуркап, аракет кылып, ошо коркпостон, ошо элдин астына барып, чындыкты жеткизип, мыйзам өтүп кеткенин баарын жеткизип жүргөн. Бул киши абдан эл, мамлекет деген инсан да. Кээде буркан-шуркан түшүп, бийликти кекиртектен алып, аткарбай койсо, жоголуп кеткенге чейин, анан кийин бир ооруп калганга чейин, ачкачылык жарыялаганга чейин уникальный шактарга барат да. Баа жан дүйнөсү тынчалбайт. Бирок өзүнүн кызыкчылыгы эмес, ошо бирөөдөн кызыкчылык үчүн чуркайт. Ал аксылыктар менен бирге көп күндүк жөө жүрүшкө катышып, Каракөл шаарындагы суу боюндагы сазда бир нече күндөп түнөгөн учурлар болгон. 3 күн турдук, же 4 күн турдук, şu суунун жээги анан аябай жер суу болуп калат экен таң ачакты. Шырдак, алагиз, эмнелери тим эле кадимкидей суу болуп калат. Бирок бизде шаардан келгендерди, ошо эле Разансайдын башчысы ошо кандайдыр Бекназаровдун жолдоштор экен, анан шаардан келгендерди бизди кандай бүттөп бир 10 чакты аялдарды алып барып бир үйгө улам бир үйгө алып барып жаткырып ошентип атышты. Анан бирок эртеден кечке отуруп аттык да ошол жерде. Турсунбектен башка бир дагы саясатчыны биз 30 жылдын ичинде акыйкатчы деп атаганга болбойт да. Акыйкатчы ким биз элдин баары Турсунбек деп түшүнүшөт. Омбудсмен ким десе Турсунбек деп түшүнүшөт. Себеби мунун ушуну аркалап, ушуну кесиптеп 30 жылдан бери келатат. Мен ойлойм көптөргө мунун жардамы тийди. Мен өзүмө байланыштууну айтайын. Аксы окуясында 2000-жылы ушул Турсунбек аксылыктарга кантип пикетке чыгат, кантип митинг өткөрөт тынчтык жолу менен, кантип жүрүш кылат. Аксылыктар алигече айтып жүрөт, Турсунбек бизге келип үйрөткөн, Турсунбек болбосо биз билбейт элек. 2002 жылы Акыйкатчы институту түзүлүп, ишмердүүлүгүн баштады. Акыйкатчы институтун түзүүдө улуттук укук коргоочулар роль ойношту. 2005 жылы 24 мартта жалпы элдин күчү менен жоогазын революциясы болду. 2004-2005 жылдары улуттук укук коргоочулар көп кыйынчылыктарга кабылышты. 2004 жылдары пикет митингдер күчөп, укук коргоочулар камакка алына башташты.
эми бул ала тоо аянты мурда Ленин аянты эле, анан кийин ала тоо аянты бул касиеттүү жер да, бир чети касиеттүү жер, баардык парадтын баары ушул жерде өткөн жер, союз убагында ушунчалык бир баары кубанычтуу 1 май, 9 май бүт ушул жерден белгиленет. Бирок баягы эгемендүүлүк жылдары келгенден баштап бул жер кубанычка айланбаган, пикет, митинг, чыр чатак, толкундоолор, революция өтө турган жерге айланып кетти да. Мына сиз сурап аткан ошо 2005-жылы 24 мартта ушул жерге бир 20-30 миң адамдар чогулдук. Биз мына тетиги жерден Акшак Печендерди Акаевдин кишилери коюп койгон экен деди. Биз тетиги Назаралиевдин поликлиникасынан баштап бир 5-6 километрге жөө басып келдик. Анан теже Акшак Печендерди коюп койгон экен. Бизди тостуруп ошол кезде атайын. Анан ошолорду биз бузуп уруп анан ушул жерге 20 миң киши келип анан могу жерге Бакиев, Бекназаров, бүт барды, Роза Отунбаева, Турсунбай Акунбол анан ушул жерде турдук да. Анан ушул жерде туруп анан 20 миң 30 миң киши туруп анан турсак анан Акшак Печендер ар жагына келди да, анан бизге каршы таш менен ыргыта баштады. Таш менен. Анан бирөө келип туруп мени ийке уруп кеткенде анан эгим сынып кетти. Анан таш менен ура баштады. Анан могу жерден элдердин баары кайрадан качты. Баягы көздөн жаш агызуучу менен. Элдин баары качып тияка кетти. Анан кайра элдин баары ургуп кайра каптады. Ушинтип атып анан ушул кезде анан аңгыча болуп анан мага ошогон жигиттер анан ушул тиги ак үйгө барып анан ак үйдүн ичине тосмосун бир 20 киши момунтип такылдатканда тосмо ажырап түшүп калды. Ак үйдүн ичине кирип кетти. Укук коргоочу Турсунбек Акун белгисиз себептер менен уурдалып кетип, 15 күндөн кийин табылды. Аябай үй бүлөсү бүт, бала чакасы, ата энеси тетияк нарындан келишип бияк тияк ушу абдан баарыбыз кыйналдык, корктук, өлтүрүп коюшту деп. 15 күн мен ушу подвалда жаткан экенмин. Кай жерде жатканымды ушуга чейин билбейм. Иш козгогон жок. Анан кийин башыма уруп, газ берип, анан 3 күндөн кийин эсиме келген экенмин да. Анан ошондон кийин 15 күн бою бүт дүйнөлүк коомчулук издеди. Эл аралык Amnesty International уюму, Human Rights уюму, Freedom House уюмдары анан мени издеп, дүйнөлүк коомчулук издеп, элдер көтөрүлүп, аксылыктар көтөрүлүп, нарындан бир туугандарым, үй бүлөм, бала бакырам көтөрүлүп атып анан мени өлтүргөн жок да. Өлтүрүппөй аман кылып 15 күндөн кийин табылды. Чыккандан кийин мен бир жумадан кийин бастым да. Анткени газ берип салган, анан алып келип ошо ыргытып салган экен. Эме 4-кор больницада. Ошол жерден мен ошо анан үйдөгүлөр келип, бир тууган карындашым Жамиля тирүү эле, өзү келип чыгарып кетти, ал врач эле. Өзү бир 4-5 күн ийне сайып айтты да, венага сайып, өзү дарылады. Анткени аяктан да мени зыян кылып өлтүрүп койбосун деп. Эки миң 10 жылда ушул жерде мен ал кезде акыйкатчы элем. Бүт ошо Өмүрбек Текебаевди, бүт Алмазбек Акмат Атамбаевди, баардыгын Эмил Каптыгаевди баарын камап салышты ушул жерде. Анан ошондо акыйкатчы катары ушул жерде дагы бир 20-30 миң киши ушул жерде турдум да. Баклашкалар менен уруп атат, тигинтип атат, ошого карабай туруп, элди башкарып турдум. Анан кечинде Текебаевдарды чыгарып, мына ушул жерге келгенде кээ бир баягы ачууга берилген адамдар ичине кол тийип кетти, жаракат алып калдым. Бирок анын баардыгы, бирок көпчүлүк эл колдоп кетти. Кыскасы бул жерде мен көп жаракат алдым. Өмүрүмдүн көбү ушул жерде өттү, ачыгын айтышка. Жаракат алдым ошондой. Акыйкатты издеп, ошол жерде дагы ошол көпчүлүктүн башында турдуңуз. Анан сиздин ошол король баррикада деген дагы атыңыз бар экен. Муну ким берген? Муну убагында ошо улам эле күнүгө пикет, митинг кылып эле революция кылганда ошол кездеги күчтүү журналист азыр деле Бермет Букашева. Замира Сыдыкованын сиңдиси Бермет Букашева жазып чыккан. Ошо Турсунбек Акун баррикаданын королу деп жазып чыккан. Мен ойлойм, ал король эмес, бирок өмүр бою пикет митинг менен жүрдүм. Бирок мен өзү үйдө чыр чатакты, пикетти жакшы көрбөйм. Бирок чындык чыркырап атса, акыйкат өлүп атса, анан эл көтөрүлө албай атса, анан бир элди көтөрүп, аң сезимин өстүрүп, бир аң сезимин ойготуп, бир бийликке каршы көтөрүп чыккан күндөрүм болду да. Ошон үчүн мен ойлойм, сиз туура айтасыз, могу ушул аянт өзү бул касиеттүү аянт да. 2 жолу революция болду. 2 жолу эл өзүнүн эмесине мындайча айтканда максатына жетти.
кан төгүлгөн жок деп айтса болот эми ошол мындай айтса. Ошол апрель окуясында гана конечно эми кан төгүлүп балдарыбыз өлүп кетти, али жок эми. Алардын жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торку болсун. Бирок мына азыр жаман мен азыр ушу революциянын дагы төңкөрүшүн дагы деле толкундоолордун кереги жок. Мына өзгөрүп билесиңер 2002-жылы 17 мартта кандуу акс окуясы, айтылуу акс окуясы болду. Анда 6 азаматыбыз курман болду. Ошо 50ден ашуун адам жаракат алды, 100гө чукул адам. Аябай кайгылуу окуя. Андан кийин Шералы Назаркулов кабыл алды, курман болду ачкачылыктан, 20 күн ачкачылыктан. Андан мына апрель окуясы болду. Канча 87 жигитибиз курман болду. Канча жүздөгөн адамдар жаракат алышты. Мына ушулардын баардыгын ушул мындай эстелик катары тургузуп, эл мындай тургузуп койгону биз үчүн аябай чоң нерсе да. Мындай ушунун баары эстейт. Бул окуялардын баардыгы азыр акс окуясын, ошо апрель окуясын элдер азыр бара-бара кийинки муундар унутуп калат да. Ушул эки окуя болбогондо, апрель революциясы, март окуясы мен айтып кеткен. Ушулар болбогондон да Кыргызстанда мындай эркиндик, мындай сөз эркиндиги же болбосо адам укугу мындай ушунча деңгээлге жетпейт эле да. Жаманбы жакшыбы ушул мына өтүп кеткен мына кара менен актын күрөшү. Мына караны азыр ушул демократиялык күчтөр, мына баатыр болгон баатыр апрель баатырлары, мына вот жигиттер азыр караны сүртүп атат. Кара менен актын күрөшү. Бул өзү өтө символический эстелик да, мен ойлойм. Дайыма ушул жерге келем, отурам, ушуларды эметем, Куран окуйм. Мындай кайгырып дегендей ошолорду эстеп, ошол күндөрдү эстеп, ошол күндөрдө мына ушул жерде октун баары атылып турду. Мына тез жерде балдар, мына өлгөн балдардын баарын тизмеси сыяктуу жарылып турат, чегилип. Мунун баардыгын азыр Кыргызстандын жарандары ушунун баарын биз унутпашыбыз керек да, эч качан унутпашыбыз керек. Адам укуктарынын институтунун, акыйкатчынын, омбудсмен институтунун баркын, маанисин, маңызын көтөргөн адамдардын бири да. Анан Турсунбек далилдеди да, сөзсүз түрдө акыйкатчы болуш үчүн мындай кайдыгер эмес адам болуш керек. Бирөөнүн проблемасын, бирөөнүн кыйын абалын өзүнүкүндөй сезип, ошонун ордуна өзүн коюп, эч нерсесин аябай, убактысын аябай, акча тыйынын аябай керек болсо, жан талашып, ушу баланчанын адамдын укугу бузулуп атыптыр дегенге чейин барып, бийликке ачык жарыялап, активдүү болуп, кайдыгер болбой, мына ушундай акыйкатчы болуш керек деген теманы көтөрүп, ошол акыйкатчы ушундай болуш керек деген бир нерсени далилдеп койду да. Мына бүгүн Турсунбек Акун 60 жашка келип отурат. Өмүрүнүн жарымын акыйкат деп жүрүп өткөрдү. Жигитке 70 өнөр аздык кылат дегенде, саясаттан тыш чыгармачылык менен да алектенет. Тидим чубак жиниме, карым келди какайдым, катылбай койбойм бириңе, кайраттуу катуу берипсиң, кабылан төрөңиңе. Элдүүнүн барың эл экен, эдесе кебиң эп экен, элсиз эркин жаратып, чубактын көзүн каратып, эген бир тала кудурет мени кандай гана пендем айдеді экен, ой. Каңгайда болсо зор экен, капырда болсо чоң экен, канчалык мыкты болсоң да калкыңдан канда саңайгор экен, ой. Каргашалуу каңгайдын камбегинин ул элем, кысталак чубак мен качан, кыйрыңдан качкан кул элем, эсеби жетпес каңгайдын ирининин ул элем, иси жок чубак мен качан элиңден гана качкан айгул элем, ой. Чыгарба чубак үнүңдү, чымчыктай жулам жүнүңдү, чындап ачым келгенде, кесип коем тилиңди, кесип эттиң ит чубак, кесириң бага милинди, чечейин бүгүчүмдү, ченейин бүгүчүңдү, бүгүн бир сени кутурткан мен көрүйүн биң ай кешиңди, ой. Ошондо манастын келип кары, жүзүнөн чыгып зары, ачуусу келип арбайып, уч кесип саргайып, мурутуңдан төк чыгып, озун жары өр чыгып, билесиң мен оюттор ошондо мен манасмын ай деп чыгып, ой. Бул көп өнөрүнүн бир өсү гана. 81-жылы 20 КПСС'nin 26 съезіне Атай Оңбаевтың Машпо тойын чертіп бардық. Ушу жалаң жанагы филармониядағы артисттер менен кошо, Силгонистан жалгыз мен ошо Машпо той чертіп бардым. Жакшы ойногондуктан ошо. Эми ошол Машпо тойду кийин мына көчмөндөр оюнунда миңдей киши ойноду.
Саясатка аралашпасам, журналист болуп деле акыйкат үчүн күрөшмөкмүн дейт көрсөтүүбүздүн каарманы. Мен кene ошо Буйдачиев аксакал сыяктуу мен бир санжаралар чогултуп, тарыхка кызыгып, ушу бир мындай китептерди жазып, бир Чыңгыз Төрөкулович Айтматов же Төлөгөн Касымбеков сыяктуу жазуучу болсом деп эңсечүмүн да. Журналистика факультетине барып, анткени мен бир туугантай акем Аскар Усмонкул көп жыл декан болгон филология факультетинде. Ошол журналист болсомбу, жазуучу болсом деп эңсечүмүн. Карап туруп 60 жашка келди деп айта албайсың. Эртең менен эрте туруп дал ушул өзүнө жаккан сейил бакта чуркайт. Көнүгүүлөрдү жазайт, өзү теңдүүлөрдү тамашага салып, таңды жакшы маанай менен тосот. Жаштарга да кеңеш берип өттү. Бир када эртең менен 1 саат убакытты ушу физкультурага арнайм да. Ушу эртең менен жүгүрөм, бир 2 километр жүгүрөм. Анан ушул жерге келип, анан баягы физикалык көнүгүүлөрдү жасайм да, күнүгө. Эми кээде чыкпай калам, убакыт болбой калат. Ата көбүнчө ошондой да. Элпек анан жеңил болгонуңуздун дагы бир сыры ушунда экен да. Эми ушу ар бир адам кыймыл бул жашоо дейт. Ар бир адам кыймылдап туруш керек да. Кыймыл токтогон адам жашоо токтойт. Анан азыркылар көп жалкоо болуп эле мындай физикалык көнүгүүлөр жасабайт, спорт менен заниматься этпейт. А мен ушу эме да, мындай. Ушу көбүнчө ушу көнүгүүлөр жасайм. Көп жылдан бери студент кезден бери тынбай жасап келатам. Даже айылда вет врач болуп иштегенде да калтырган жокмун. Даже конокко барган күндө да бирөөнүн үйүнө барып жатып калган күндө да эртең менен жазайм да. Ушундай бир эмеге мындай правилага кирип калган да, өзүмө. Правилага кирип калган. Ушул паркты да жакшы көрөм деп. Ушул паркты жакшы көрөм, анткени ушул жерден атайын ушул паркка чукул жашайм да. Ушул паркка карата анан ушул жерде эметтим да, атайын алдым ушу. Эртең менен бул жерге ар кайсы мындай апалар, чоң энелер келишет, таягын сүйрөп. Бирок алар ушу 5-6 киши ойношот акырын. Орустар, башкулуттар, чоңдор бул жерде. Белгилүү инсандар келип ойношот ошолдо. Ушунун баары эртең менен анан бакылдашабыз, саясат сүйлөшөбүз. Эртең менен да, анан 6-демаш күндөрү мындай өзүнчө бир эмебиз бар да, мындай сүйлөшүп, эметкен, чогулуп мындай өз ара мындай саясат сүйлөшүп ушундай да. Анан жаштарга дагы бир кеңеш берип койбойсузбу? Мен ойлойм жаштар бирок тилекке каршы жаштар аз келет да. Мындай карган адамдар, жаш өткөндөр келет. Бирок жаштарга менин оюм, даже мына мен 60ка келдим. Азыр мындай өзүм кыймылым, жүргөнүм шайдоот, мындай эч кандай мындай оору мындай жок, мындай туурабы? Мындай ушундай эмнеге? Анткени мен дайыма кыймылда болом. Дайыма физкультура жасайм, өзүмдү карайм, мындай мүнөздөп тамак ичем, жөн эле тамакты эле жей бербейм, ушундай да. Ошон үчүн жаштарга мен айтарым, мындай оюмда аксакал мында 60ка келген. Жаштар ушу кыймылда болсун да. Физкультура менен көп заниматься этсин, спорт менен заниматься этсин, анан өзүн карасын. Анан эртең менен эртерээк турган адамды айтат, рызкы жайыт дейт эртең менен эрте турса. Периштелердин баардыгы рызкыны чачат дейт. А эртең менен кеч турган адамдар рызкыдан кул калат дейт. Эң туура айтат. Бул Куранда жазылган, бул ата-бабаларыбыз айткан, балдар күн чыга элек деп тур деген, туура. Менин атам, Акун атам раматылык эртең менен эрте 5тен баштап эле, ой тур, малдын баары кетип калды, ой, жылкынын баары эметип калды, кулундун баары байлагыла деп ушинтип турчу да. Мына ушунун баары тарбия да. Ошон үчүн азыркы жаштарга мен ушундай көп кыймылдаганды эметиш керек да, эметиш керек да. Эртең менен канчада турасыз? Эртең менен 7де турам, 6:30-7де турам. Мына могу упражнение мына эгер жазсаң, адам жыргап калат да мына. Мына жеңилеп, спокойно 1, 2. Бир 30-40 жасап коем. Спокойно. Эметпейсиң да. Бирок башкалар жаңы келсе ровно жасай албай эметип калышат. Көп жасап коем. Көп эметет. Анан бул жерден дагы мен адегенде тура алчу эмесмин да. Бул жерден дагы мына көп адамдар тура албайт да. Мен эми өзү салмактан көтөрө алам. Мен көтөрүш керек. 1, 2, 3, 6, 10га чейин күнүгө ушунча жасап коем. Дененин баары жазылбайт, жумушта жүрбөйт. Адам дененин баары жазап, уже кыймылдап, анан мен приседание кылам бир 20-30 кылам. Кыла албайт башкалар. Приседание кылыш мына. Жаштарга да мына, спокойно. Туруш мына. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 30-40 жасай берем. Сөздө бекем турган
адамгерчиликтүү, эгер жана бир туугандыкка ушундай ак инеликке абдан мындай бир берилип мамиле кылат да, мындай бирдеме жасаса мындай орусча айтканда искренний жасайт да, искренний чын дили менен жасап ушу бир жардам берейин деп мындай аракет кылат да, анан катышка абдан жакшы да бул адам. Андан соң шашыла басып, жумушун көздөй сапар алат. Бир революциясынын биринде элдер аны сабап да көрүштү. Ошол жерде деле жүрөт. Анан ойлойсуң, баягы бир өзүнүн кызыкчылыгын издеп жүрөт го деп. Жок. Кечээ күнү душман болгон кишилер менен ошолордун кайра укугун коргоп, акыйкатчылыгын жасап жүргөнүн мен көп көрдүм. Өзүнүн Кыргызстанына, элине көп кызмат кылды, эмгеги чоң. Анан кийин бирок эл баалайт. Кайсы болбосо дайыма эл менен бирге болгон, өзүн көккө учурган эмес. Барлык кыйынчылыктарды башынан өткөрдү, аябай кыйынчылыктарды өткөрдү. Бала чакасы да кыйналды. Кыйын турмуштарды өткөрдү.